Амансызбы, кабар агенттигинин көрүүчүсү. Биз азыр Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн бири болгон Байтек Баатыр көчөсүндө турабыз. Барыңыздарга маалым болгондой, бул көчө көп жылдан бери оңдоо иштери жүрбөгөндүктөн дал ушундай жаракалар, тешикчелер пайда болуп баштаган. Азыркы тапта бул көчөдө оңдоо иштери кызуу жүрүп жатат, жол жабык. Биз азыр дал ушул жолдордун оңдолушу, деги эле жол маселеси качан бүтөрү тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ырсалиевдин өзүнөн сурап көрүүнү туура көрдүк. Жамалбек Самарбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз кабар агенттигинен мына ушул жолдордун оңдолушу башталыптыр. Азыр жолдор оңдоо боюнча кызуу иш жүрүп аткан экен. Бүгүнкү күн кайсыл көчө жабылган турат жана ушул жолдордун оңдолушу боюнча маалымат берип койсоңуз. Азыркы учурда түштүк магистралдан баштап Жибек жолуна чейин ушул Технотоп компаниясы жасап атат. Жолдун узундугу 6 километр 200 метр. Бул жерде азыр жолду бөлүп жаап кетип баратышат. Ошону менен бирге мынакей азыр курулуш иштери кызуу жүрүп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр Байтек Баатыр көчөсү, Абдрахман көчөсү менен ылдый карай барып, мына Сүйөркулова көчөсү, Сүйөркулов көчөсүнө чейин жабык турат азыркы учурда. Бүгүн болсо аркы Акунбаев көчөсүнө чейин жабылып атат. Күнүгө ошо кесип жаап баратабыз. Сүйөркулов көчөсү туурасынан кеткен каттамдарга ачык койгон себебибиз баягы тыгындарды өтө көп болуп кетпесин деп ошонун себептен бул жагын ачык коюп атабыз. Улам ылдый карай жаап үстүнөн жазап келатышат да. Азыр эми жолдор жабылып атат. Бул жолдор качан бүтөт? Мектептин балдардын каникулун күттүк. Жайкы салууга чыкканда 25-ден баштап 26 күнү баштадык. Ошо 26-сында баштаган себебибиз мектептердин баары, жогорку окуу жайлардын баары тараганда кыймыл азайат да. Ошол себептен 26 майдан башталды иш. Кудай буюрса 26 июнга деп пландалган. 26 июнга ушул Байтек Баатыр көчөсү Жибек жолуна чейин бүтүш керек. Байтек Баатыр Жибек жолу ушул тегеректе көчөдөн тышкары Бишкек шаарынын ичинде дагы канча жол оңдолуп атат? Бишкек шаарынын ичинде 6 көчө оңдолуп атат. Азыркы учурда жабылган көчөлөрдөн Акунбаев көчөсү, Айтматов көчөсүнөн баштап Пудовкина көчөсүнө чейин жасалат. Бул азыркы учурда жабылып аткан көчөлөр ушул экөө. Андан сырткары да 4 көчө бар, 3 көпүрө бар. Быйылкы пландар абдан чоң. 23 километр 400 метр жол жасалат жалпысынан. Жолдордун жасалышына негизи жалпы ушул бюджеттен канча каражат бөлүнүп атат? Миллиард 400 миллиондой бөлүндү жалпысынан. Азыркы учурда ошол 6 көчө, андан сырткары Каралаев көчөсү кошо кирген, ошону менен жети болот. Чындыгында жолдордун акыбалы аябай начар болуп кеткен. Бул чечимди мынтип жолду жаап туруп эртерээк жасап бербесек, жолдун жыртык тешигин бүтөө менен маселени чече албай келатабыз да. Ал жамгыр жааган сайын эле кайра тешилип атат. Ошондуктан муну башынан аягына чейин сыйрып туруп жаңыдан асфальт басылат. Андан сырткары асфальттын ошол шма деп коебуз, ошол кесек асфальт басылат дагы сапаты жогорураак болот аябай. Бир көчөнү оңдоого канча техника тартылып атат? Мисалы Байтек Баатыр көчөсүнө ошол тендер жарыяланганда Технотоп деген компания утуп алган. Алардын канча техникасы болсо дагы бизге 26 июнга жолду бүтүрүп бериши керек. Жолдун жээктеринде суу өтө турган арыктардын баарын жаңылайбыз. Бул эски арыктардын баарын өзүңүздөр көрүп аткандай алып, мунун ордунда жаңы лотоктор коюлат. Мындай суу өтмөктөр. Бул жолдон түшкөн суулар ошол арыктарга түшүп кетет. Бул болсо сугат иштери үчүн. Азыркы учурда жасалып аткан иш мынакей өзүңүздөр көргөндөй мына лотоктордун баары алынат. Андан кийин муну фреза деп коет, муну асфальтты кырып, буну алып кетет. Эң чоң жумуш ошо жерде. Андан кийин анан жолдун жаңы асфальтка даярдап туруп, анан үстүнөн жаңы асфальт басабыз. Жолдор салынып атат, эми ошонун сапатына кепилдик болобу? Биздин мэрибиз Айбек Жанышбекович Жунушалиевдин тапшырмасы менен тыкыр көзөмөлгө алып, күнүгө эртең менен ишибиз ушул жерден башталып, кечинде ушул жактардан жыйынтыкталып атат. Жалпы жолдун сапатын ошондой эле убактысында бүтүү жагына көзөмөл кылып атабыз. Ушул тыгын маселеси абдан курч болуп турат азыр,
тыгын жанагы маселеси. муниципалдык кызматкерлердин бир эле унаада жүргөнүнөн тышкары мындай чечкиндүү кадамдар жасалып атабы мэрия тараптан? Мындан сырткары чечкиндүү кадамдар негизгисинен тыгынды жолдогу биздин жолдун тардыгы, ошону менен бирдикте биздин шаарда 500 миңдей машина бар. Ошол машинанын көптүгү болуп атат. Жалпы элди, коомчулукту, мамлекеттик кызматкерлерди баарын чакырат элек ушу коомдук транспортту пайдаланууга колуңуздан келишинче жардам берсеңиздер деп баардыгын айтат элек. Жолдордун оңдолушу боюнча шаар тургундарын апар салып жүрдүк эле. Сиздин оюңуз кандай? Конечно, положительно. Эми кичине чыдайбыз. Главный шаарыбыз оңолуп, баары ордуна келсе кайра жакшы го. Анча-мынча ыңгайсыздыкка чыдап, детяктан эртең менен түшүп калып, мына жактан жөө келдик, но терпим. Главный шаарыбыз оңолсо болду. Көптөн бери оңдой элек болчу ошол Донецкий көчөсү. Ошо Ылдыйжана чейин до конца Дюйт жолуна чейин оңдоп салса жакшы болот. И Ахунбаеваны тоже. Пробкалар болуп атат, конечно. А так, билбейм, эми кичинекей срок болсо чыдап койсок болот го. Кадырман көрүүчү, Бишкек шаарында мындан тышкары дагы бир катары көчөлөр оңдолуп жатат. Шаардын вице-мэри Жамалбек Ырсалиевдин айтуусу боюнча, жыл соңуна чейин Бишкек шаарында жалпы 23 километр жол оңдолмокчу. Жолдордун оңдолушуна байланыштуу жаралган ыңгайсыздыктар үчүн шаардык мэрия айдоочулардан жана шаар тургундарынан түшүнүү менен кабыл алууну эскертет.